Assalamu алейкум, Жокки мырза, ушу бир жакшы маселелерди көтөрүп жүрөбүз да. Элдин көйгөйүн, ушу бийлик жака жетпей аткан үндөрдү жеткирип жүрөбүз да. Анан сизге да бир суроо бар да эке. Жанакы афгандардын лидери Акбөкөн Таштанбеков боюнча оюңуз кандай? Ошо өткөндө эле камалып, кайра жакын арада чыкты да эке. Ушул боюнча кыскача маалымат бере аласызбы? Өткөндө эле эмес, бул кечээ күнү эле кармалган. Мага дагы бир түшкө кирбеген окуя болду. Тез убакыттын ичинде бул камалып туруп эле мынакей азыр кечээ эмесин берди. Жогорку кеңешке келип бияка присягасын берди да. Тез убакыттын ичинде бул деген мындайча айтканда түшкө кирбеген нерсе. Бул козу таралык менен камалган. Түшүнөсүң? Козу таралык менен мына мен билгени жанагы блогер бала камалган, Автандил деген. Андан кийин дагы бир блогер бала камалган, атын унутуп калдым. Мындай козу таралыктар менен көп киши негизи камалат да, бирок мындай тез убакыттын ичинде араң үй камагына чыгышат. А бул Акбөкөн Таштанбеков үй камагына чыкпай туруп, резкий депутат болуп келип атат. Биз мындан жета бир канча 10 күн мурун барып Акипресске мына бергенбиз, кайрылганбыз. Айланайындар. Биз бул сулукту даже укканбыз. Чыгат дегенде барып кайрылганбыз Акипресстен, билесиңби? Кандайдыр бир жол менен мына 10 000 сомду алып туруп Акипрессин азыр аны жаап салыптыр. Эми келип болуп мынакей бул жерге келди. Бул эми эмне максатта, кандай тез аранын ичинде бул чыгып кетиши, бул мындай да түшкө кирбеген нерсе болуп атат. Айтып атпаймынбы, мындай көп болот суучаларчы, блогерлер эметилет, камалат, бирок алар үй камагына чыгышат да, үй камагына. Бул келип эле резкий депутат боло калган. Эми таң калып мындай 5 уктасаң түшүңө кирбеген нерсени кечөөнү көрүп алып мен таң калып калдым да. Бул парламентке эмне жанталашты, мисалычы, эмне жанталашты? Мына Акипрессте биз болгон эмелерди айтып бергенбиз, по факту да. Мен билбейм, алгада мынакей 10 гектар жери келинине бир эмесин оформить этип коюптур. Эми ошолорго полный мына кызыл китепти чыгарат деп мен ойлойм да, ойлойм. Потому что 25 000 сом айлыкка эмне жанталашасың? Эмнеге мынча жанталашасың деди Акипресстеги жанагы элдердин айтканын уктуңбу? Кандай кылып чуркап, кандай кылып депутаттыкка өткөнүн мунун уктуңбу? Ами жүрөгүң чөт аларды уксаңчы. Канча неме чачканын мына бүт баарын Акипресстен мынакей айтылган 10 күн мурунчу. Эми бул баягы мындайда бир бет эле баягы бийликти мактай берип, жактай бериштен эмес, кепчи. Кеп дагы калыстыкты сүйлөп коюш керек. Ачык келип отуруп атат. Бул 7-чи чакырылыш, мына билбейм эмне болгон. Биз сымында да босогон аттай электе эле мына мындайча айтканда бир зек кирди да, мындайча айткандачы. 7-чи чакырылыш зектер чакырылышы болобу, зектердин чакырылышы болобу? Зектердин чакырылышы болобу? Күн өтө эле, күн, канча күн мынакей. Булардын өзүнүн келгенине 1 ай боло элек да, келгенине күн. Абактан алып келип туруп эле депутат кылып салды да, актап элечи. Анда тетиги блогерлердин баарын үй камагындагы жана блогерлердин баарын анда прямой акташ керек. Бул деген ашатып сөгүп атат, Ошол жерден козу таралыктын дагы мындай немелери болот. Кичине болсо дагычы, мындай бөлүнүүнүн немелери болот. Сендейлерди сагыш керек, тыгыш керек, мыгыш керек деп билесиң кандай сөздөрдү сүйлөдү. Мисалычы. Мен баягы ачыгын эметпей эле коеюн, бирок бул жестокий козу таралык деп коет. Жестокийге эң жок дегенде хотя бы бир 4-5 ай неметип анан камагына чыгыш керек. Мен деле мунун камалып кетишин каалабайм. Просто алып келип туруп эле 7-чи чакырылышка зекти уже коюп койгон, уже бул беспредел, кейджи деп бекерден айтылбайт да. Да, айтыңыз.